Мен укуктарымды так жана ачык айтып коюшуңузду мен суранам. Эмне себептен? Мурдагы КТР, Вечерний Бишкек деп президенттин аппараттын официалдуу органы болуп калган максималдык каражаттарында Текебаевди колдоп көп көйлөр келет экен. Алар жалдан алды деп мамлекеттик деңгээлде панельге көтөрүп чыгарды. Кандайдыр мамлекеттик төңкөрүш кылмыш болуп аткандай мамиле кылды. Аксиоз органдар. Ошондуктан мен сизден тактап алгым келип атат. Мен үчүн гана эмес, КТР үчүн да, ЛТР үчүн да, Вечерний Бишкек үчүн да, эл үчүн да. Мен өзүм коргоого укугум барбы? Мен адвокаттын кызматынан пайдаланганга укугум барбы? Рахмат. Мен далил издегенге укугум барбы? Өзүм адвокаттар аркылуу. Мен далил катары күбөлөр издегенге, документтерди жыйнаганга, эксперттердин тыянагын алганга, аны сотко алып келген укугум барбы? Жактоочу аркылуу. Мен жактоочуларым менен өзүмдү коргоонун стратегиясын, тактикасын, планын аныктоого укугум барбы? Ошол планды ооз эки жана кагаз жүзүндө жазганга укугум барбы? Мен ушуну мен үчүн гана эмес, эл үчүн КТР билип алсын деп. Текебаев күбө издеп атты. Кокой күбө келип калат экен деп азыртан дүрбөп атчы. Аны кылмыш катары көргөзгөн. Мен ойлойм, мындай мамлекеттик саясат сотко, сиздин эркиңизге, сиздин чечимиңиздин жыйынтыгына таасир этет деп мен эсептейм. Ошондуктан менин укугумду мен гана эмес, сотту байкап турган адамдардын баары билгендей болуш керек.